Урматтуу окуучулар, саламатсыздарбы? Биз силер менен туура тамактануунун мааниси, тамактанууда кетирген каталар жана начар тамактануунун кесепеттери жөнүндө сүйлөшөбүз. Кыргыз Республикасында туура эмес тамактануунун негизинен пайда болгон оорулар эң кеңири тараган. Мисалы, 15-тен 19 жашка чейинки кыздардын ар бир үчүнчүсү темирдин жетиштигинен пайда болгон азгандуулук менен ооруйт. Ар бир бешинчисинин салмагы жетишпейт. Ал эми ар бир 15-синин тескерисинче салмагы нормадан ашат. Бул эки сабакта мен силерге тамактануу боюнча эң маанилүү суроолорго жооп берүүгө аракет кылам. Жакында эле биз силердин курдаштарыңардын арасында сурамжылоо жүргүздүк. Анткени бизди силер туура тамактанып жатасыңарбы же жокпу деген суроо абдан кызыктырат. Биздин анкетада жооп берген окуучунун аты жөнү көргөзүлгөн эмес, ошондуктан биз ким кандай жооп бергенин билбейбиз. Бул сурамжылоонун жыйынтыгын жалпылап, негизинен 3 түрлүү ката кетиргендигин байкадык. Биринчи ката күнүмдүк тамактануунун санынын жетишсиздиги, башкача айтканда сейрек тамактануу. Экинчи ката бирөңчөй тамактануу, башкача айтканда күнүмдүк тамак аш жетишерлик түрдө ар түрлүү эмес. Үчүнчү ката чай, таттуу суусундуктар жана таттууларды көп жейт экенсиңер. Балким силерге тез-тезден жана толук кандуу тамактаныш керек деп айтышса, силерде ашкы салмак кошуп коем деген коркунуч пайда болушу мүмкүн. Бирок силердин өсүп турган организмиңердин өзгөчөлүктөрү бат-баттан жана толук кандуу тамактанууну талап кылат. Алгач биз силер менен күнүнө канча жолу тамак ичесиңер, ошону талдап көрөлү. 10 окуучунун ичинен 2 1-2 жолу тамак жешет экен, 10 окуучунун ичинен 2 эртең мененки тамакты жешпейт экен, 10 окуучунун ичинен 4-өө кээде тамак жегенге жетишпей калышат экен. Балдар, эртең мененки тамактануу абдан маанилүү. Анткени түнкү уйку учурунда организм эс алып жатканда кандагы канттын деңгээли төмөндөйт. Ал эми ар кандай иш-аракеттерди аткарыш үчүн канттын деңгээлин нормага келтириш керек. Ошондуктан эртең менен тамак ичкен адамдар активдүү жана алардын ой жүгүртүүсү жакшы болот. Ушул эле себеп менен күнүнө 3 жолу тамактануу керек. Бул эртең мененки тамак, түшкү тамак жана кечки тамак. Алардын ортосунда 2-3 жолу өзөк жалгап алуу керек. Тез-тез тамактануу тамактын сиңишине жана кандагы канттын деңгээлин нормада кармап турууга жардам берет. Силер эртең мененки тамакка эмне жейсиңер? 10 окуучунун ичинен 4-өө май сыйпалган нан менен чай, 10 окуучунун ичинен 1-өө май сыйпалган нан менен сүт же айран, 10 окуучунун ичинен 2 жумуртка, нан же чай, 10 окуучунун ичинен 2 кечки тамактан эмне калса ошону ичишет экен. Эртең мененки тамак үчүн төмөндөгү азыктар көбүрөөк пайдалуу. Жумуртка жана тоок эти белок, витамин жана микроэлементтерге бай. Байытылган ундан даярдалган нан же макарон азыктары дагы пайдалуу. Айран, сыр, баалуу белок менен кальцийдин булагы, ал эми ботколор болсо энергияны толук баалуу запасын бир канча саатка чейин камсыз кылат. Балдар, терапевттерде тамактануу абдан маанилүү. Бул сабакты өздөштүрүүгө жардам берет. Азыр биз силер эмне менен шамшым этесиңер ошону байкап көрөлү. 10 окуучунун ичинен 1-өө компот, таттуу нан, пирожки. 10 окуучунун ичинен 2 таттууларды, 10 окуучунун ичинен 2 кириешки чипсы, 10 окуучунун ичинен 5-өө такыр өзөк жалгашпайт. Эгерде силер эртең менен жакшылап тамактанган болсоңор, танапис убагында бир чоң алма, алмурут же башка жемиштер менен өзөк жалгасаңар болот. Түшкү тамакта эмне жейсиңер? 10 окуучунун ичинен 1-өө чай ичет, май сүйкөлгөн нан менен жумуртка жейт. 10 окуучунун ичинен 2 чай ичет жана май сүйкөлгөн нан жейт. 10 окуучунун ичинен 5-өө ысык тамак. Бул эт же жумуртка менен картошка же макарон, сорпо же пало жейт. Демек, түшкү тамак менен эртең мененки тамак көп деле айырмаланбайт экен. Бирок түшкү тамак ток болумдуу жана ар түрдүү болушу сунушталат. Түшкү тамакка кандай азыктарды жеш керек?
жашылчаларды, жер жемиш жана кактарды, майсыз эт, балык жана деңиз азыктары, байытылган ундан даярдалган макарон, гречка, күрүч, картошка, байытылган ундан даярдалган нан. Биз сүйлөгөндө, ойлонгондо, басып жүргөндө, дем алганда көп энергияны коротобуз. Андан тышкары биздин жүрөгүбүз дайыма согуп турат. Ал эми иче карыныбыз болсо, биз жеп жаткан тамакты дайыма сиңирип турат. Булардын иштеши үчүн дагы энергия керек. Бул энергияны биз тамак аркылуу алабыз. Биз тамак аркылуу белок, май, углевод, витаминдер жана минералдык заттар сыяктуу көптөгөн ашпоңдуу заттарды кабыл алабыз. Бул заттар өсүп өнүгүү жана ар кандай оорулардан коргоо сыяктуу эң баалуу кызматтарды аткарат. Ошондуктан биз түрлүү тамакты ичишибиз керек. Ал эми азыр болсо силер канчалык деңгээлде түрдүү тамактарды ичесиңер, ошону талдап көрөлү. Экинчи ката бөлөңчөй тамактануу. 10 окуучунун ичинен 9-у балык, бурчак өсүмдүктөрүн жебейт. 10 окуучунун ичинен 5-өө жаңгак жана данектерди жешпейт. 10 окуучунун ичинен 4-өө жашылча жана мөмү жемиштерди аз жешет. 10 окуучунун ичинен 3-өө сүт жана этти аз жешет. Ал эми 10 окуучунун ичинен 2-өө эт жебейт. Тамактануунун ар түрдүү болушу абдан маанилүү. Түрлөп тамактанганда гана ден сак болуп, ийгиликке жетишкен адам болсо болот. Тамак аштын ар түрдүүлүгүн тамактануу пирамидасы түрүндө сүрөттөөгө болот. Бардык тамак аш азыктары 5 топко бөлүнөт. Биринчи топ нан, ботко, макарон азыктары жана картошка. Экинчи топ жашылча жана мөмө жемиштер. Үчүнчү топ сүт жана сүт азыктары. Төртүнчү топ эт, бурчак өсүмдүктөрү, жаңгак, балык, жумуртка. Бешинчи топ таттуулар жана майлар. Күн сайын тамак ашка биринчи топтон 4-чү топко чейинки азыктарды пайдалануу керек. Ал эми 5-чи топтогу азыктарды чектөө зарыл. Көп учурда чай ичпесеңер күчтүү кайдан аласыңар деп коюшат. Же мээнин жакшы иштеш үчүн таттуу жеш керек деп айтат. Ушул чындыкпы же жокпу? Чай менен таттуу пайдалуубу же зыяндуубу? Келгиле талдап көрөлү. Үчүнчү ката. Чай, таттуу суусундуктарды жана таттууларды көп колдонуу. 10 окуучунун ичинен 8-өө таттууларды көп жешет. 10 окуучунун ичинен 3-өө күн сайын 3 жолу чай ичишет. 10 окуучунун ичинен 2-өө таттуу суусундуктарды, булар кола, спрайт, фанта, лимонад көп ичишет. Балдар, чай тамактын курамындагы темирдин сиңишине тоскоол болуп, аз кандуулукка алып келиши мүмкүн. Ошондой эле таттуулар, таттуу суулар тиштин бузулушуна, ашык салмак кошууга жана кант диабетинин өнүгүшүнө алып келет. Чай жана таттуу суусундуктарды канты жок компот, кайнатылган суу, максым, чалап, кымыз, ал эми таттууларды мөмө жемиштер менен алмаштырган жакшы. Белгилеп кете турган нерсе, күнүнө 1 килограмм салмакка 30 мл суюктук ичүү сунушталат. Ал эми азыр айтылган кеңештерди жыйынтыктап, мен сиздерге бир күндүк болжолдуу тамактарды сунуштагым келет. Эртең мененки тамакка мөмө жемиш кошулган сүт боткосу, май, сыр жана ашкөк чөбү менен бир бутерброд, кайнатылган суу же компот. Мектептен өзөк жалгоо, алма, алмурут же башка жемиш. Түшкү тамакка жашылчадан жасалган салат, жумуртка, кайнатылган вермишель, май сыйпалган бир кесим нан, кант кошулбаган компот же жөнөкөй суу. Түшкү тамактан кийин өзөк жалгоого айран, алмурут, алма же башка жемиштерди жесе болот. Кечки тамакка эт кошулган ысык тамак, жашылчалардан жасалган салат, кант кошулбаган компот же болбосо жөнөкөй суу. Уктарга 1 саат калганда бир алма же алмурут же 1 стакан айран ичкен пайдалуу. Балдар,
ден соолугуңар чың болуп көп ийгиликтерге жетишкен адамдардан болгула.